Кутмантаң, саламатсыздарбы? Ыраазычылык айттык, барыбыз. Ыраазычылык кантип айтканды барыбыз тең билебиз да, анткени азыркы жашообузга биринчи кезекте ыраазычылык айтабыз. Анан алдыга карай максаттарыбызга ыраазычылык айтабыз, Азаматсыздар, келиңиздер анда дароо максаттарыбызды ачабыз. Бир сыйра максаттарыбызды окуйбуз. Буга чейинки жазылган баарыбыздын максаттарыбыз бар деп ишенем. Андан кийин кийинки программа менен иштейбиз да. Жаныбызда дайыма максаттарыбызды окуурдун алдында дайыма жаныбызда эмне? Суу болуш керек. Суу жаныбыздарда жылуу суу болуш керек. И ошол сууну алдыбызга коюп, максаттарыбызды үнүбүздү чыгарып окуйбуз, Үнүбүздү чыгарып окуп, ниет кылып, ошол максаттарыбызды жаратканын жеңил жана оңой, тез аткарганга мүмкүнчүлүк берсин мага деп, кеттик анда. Бисмилла. Топ-5 простых, но очень эффективных. Гимнастикага даяр болуңуздар, давайте. Максаттарыбызды окуп, суубузду кое турабыз чекеге.
like an eagle in the open play. Like we dance, only today. There's no tomorrow. We're going behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Is calling German, Colombian, Spanish, and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Demimizi basarız, su içeriz de. Kullanacağız. Demeyip kettik de. Çalkalığa göngümüz de. Давайте. Қайрадан мақсаттарымызды алабыз. Эми мақсаттарымызды кенен жазып баштайбыз. Мисалы, бир мақсатты жазганбыз. Башынан баштап айта турган болсок да. Ошол мақсатты кенен кылып жазабыз. Мен силерге мисал кылып айтып берейин. Азыр 17 өттү. 10 минут убакыт берилет. Кенен кылып, мисалы, акча дедик да, мисалы, баарыбызга да акча керек да. 30 миңден 100 миңге чыгайын деп жаздык да, максатты. Эми ошол 30 миңден 100 миңге кантип чыгабыз, кандай жол менен чыгабыз, эмне кылабыз жана ал акчаны биз кайсы жактарга жумшайбыз. Мисалы, айына 30 миңден 100 миңге чыгып баштаганда мен 100 миңди кайка жумшайм. Өзүмө мын алам, балдарыма мын алам, үйүмө мын алам, эс алам деп. Ушундай өзүбүздүн каалоолорубузду уже 100 миңди жумшап башташыбыз керек. Биринчиден да, экинчиден ал 100 миң бизге кантип келет. Эмне менен келет? Мисалы, мектепте иштей турган болсок, балким саатыбызды көбөйтөт, же айлыгыбызды көбөйтүп берет, же премия кошуп берет. Бизнесте иштеп жаткан болсок, демек бизнестерибиздин товарларыбызды көбүрөөк сатып баштайбыз да. Эгерде бизге жолдошубуз, балдарыбыз же башкалар акча бере турган болсо, иштебесек да, демек алардын жумушу жакшырат дагы, мага айына 3 көбүрөөк акча берип баштайт деп бир максатыңызды кенен жазасыз. Бул мен азыр акча жөнүндө эле айттым. Мисалы, мамиле жөнүндө болушу мүмкүн да. Аны подробно, мисалы, жолдошум менен мамилени жакшырткым келет деп коебуз биз да. Жолдошум менен мамилени жакшыртып, экөөбүз бири-бирибизди жакшы сөздөр менен кайрылып, бири-бирибизге жакшы
бири-бирибизди сыйлап, мындай сөздөрдү айтат, тигиндей сөздөрдү айтат. Экөөбүз мисалы чогулуп алып жака барабыз, бияка барабыз деп ушинтип бүт кенен именно жүрөгүңүз кандай каалап жатат, ошол нерсени айтасыздар, жазасыздар. Айтасыздар эмес, жазасыздар. Хорошо? Чогулсак чогултабыз деп жазабыз да. Чогултам, тигинтем, мынтем. Балдарымды дей турган болсоңуздар, балдарыңыздардын окууларынын жөнүндө, жашоосу жөнүндө деп прям сүрөттөп, анан мен силерге айтканым, бирөөнүн жашоосун эмес, өзүбүз тараптан карап айтабыз, мисалы мен ушундай болгонго уруксат берем, биз ушунтайбыз деп да. И анан максат жазатканда дайыма позитив сөздөр менен жазганга аракет кылыңыздар, негатив сөздөр менен эмес. Мисалы, жолдошум экөөбүз урушпай калдык эмес да. Жолдошум мени урушпайт эмес. Жолдошум экөөбүз бири-бирибизди түшүнүп калдык, түшүнүп баштадык деген сыяктуу да. Сыйлап баштадык дегендей. Акча жөнүндө мисалы айта турган болсок, көбүнчө карыз болбой калдым дебейт да. Анын ордуна кирешем ушунчага чыкты. Ал эми ден соолук боюнча айта турган болсок, ден соолугум оорубай калдым эмес да, же балам оорубай калды эмес. Андай сөздөрдү лучше колдонбогонго аракет кылабыз да. Анын ордуна лучше мен ден соолугум таптаза, ушундай энергичныймын, тигиндей, мындай деп да. Хорошо, кеттик анда. Жазып баштаңыздар. Sounds like an eagle in the open. Бештен 30 мүнөт өткөнгө чейин жазыңыздар, ошого чейин мен тоскоол болбойм сиздерге.
Жазып бүтсөңүздөр акырындан бүтүрө бериңиздер. Бүткөн болсоңуздар, анда сиздерге үй тапшырма боюнча эстегенди айтып кетейин да. Мен сиздерге үй тапшырманы тигил жакка эле жазып жөнөтүп коюп атам Телеграмга. И ошол жактан дагы алып карап берилген тапшырманы аткарыңыздар. Биринчи, экинчи, үчүнчү күндөрү биринчи, экинчи күндөрү дагы өзүбүзгө кат жазыңыздар деген, биз араңыздарда коркуп атам дегендер болуптур. Урушпайбыз, өзүбүзгө ыраазычылык аркылуу жазабыз да. Мен сага ыраазымын, азаматсың, сыймыктанам деп өзүбүзгө анткени жаратканым жашоону өзүбүзгө берди да. Бүгүнкү дагы тапшырма берилет. Мен Телеграмга жөнөтөм. Сабак бүткөндөн кийин ошол жакка көңүл буруп, берилген тапшырманы сөзсүз түрдө аткарыңыздар. Себеби дегенде биз сиздер менен болушунча чоң нерсе бербей, аз-аздан, себеби дегенде көп нерсе берип койгондо биз аткарышыбыз кыйын болуп калат да. Анан кийин күндө эртең болуп калат, коркобуз да. Алым жетпейт, у меня не получится, колуман келбейт деген деп жасабай коебуз да. Анын ордуна аз-аздан Телеграмга мен сиздерге жөнөтүп турам. И ошол өзүңүздөргө ошол тапшырманы аткарганга бир 10 минутта, көп болсо бир жарым саат убакыт бөлсөңүздөр болот. А так 10 минутта жетишет. Күндө ошентип өзүбүзгө 10 минуттан убакыт бөлсөк дагы акырындык менен да, эмне деген сөз бар эле кыргыздарда,
жыла кырашат беле. Ошентип биз көп кырларды ачсак болот да, акырындык менен жылып отуруп да, такыр эчтеке жасабагандан көрө кичине болсо да күндө кичинеден жасап, ошол нерседен инсайт алып, сөзсүз түрдө инсайттарыңыздар менен Telegram чатта бөлүшүңүздөр, именно чатта. Телеграмда чатта көбүрөөк жазганга аракет кылыңыздар, анткени ал жакта баарыбыз тең ошол жакта отурабыз, ал жактан бардыгыбыз тең көрөбүз, мейлиби? Так, үйгө тапшырманы берем. Ал эми азыр бүгүн бизде иерархия боюнча сабактын экинчи сабагы да. Иерархияны айтып өттүк, ата-энебиз менен болгон иерархия, бир туугандар менен, жолдошубуз менен үй бүлөдөгү, жолдошубуз барбы жокпу эч кандай мааниси жок. Бүтүп кетеби, ажырашып кетебизби, же келечекте турмушка чыгабызбы, же азыр жашап жатабызбы, айырмасы жок. Баары бир биздин жаныбызда болуш керек иерархия да. Балдарыбыз менен болгон иерархия. Мен турмушка чыга элекмин дегенде эмес, келечекте. Экинчи иерархия бул бир туугандар менен болгон иерархия. Баарыбыздын тең бир туугандарыбыз болуш керек менимче, бизде көп эле да. Эгерде жалгыз бир үй бүлөдө жалгыз болсоңуздар, анда буга чейин сизге чейин төрөлгөндөр чарчап калгандар, сизден кийин төрөлүп чарчап калгандар дагы болушу мүмкүн да. Аларды дагы сөзсүз түрдө эске алабыз. Эмнеге? Анткени биз үй бүлөдө канчанчы төрөлдүк, бизде канчанчы орун бар. Айтканда жашообуздагы ордубузду табышыбыз биздин ошол бир туугандардын иерархиясынан дагы көз каранды. Ошон үчүн эгерде билбесеңиздер, сөзсүз түрдө сурайсыздар. Бир туугандарыңыздардан сураңыздар, ата-энеңиздерден сураңыздар, мен канчанчы баламын деп да. Мисалы, ата-энебиз бизге айтпашы мүмкүн. Мен сага чейин аборт кылгам, же мен сага чейин балам түшүп калган, же сага чейин ушул чарчап калган. Биздин жашообузга айрыкча бизге чейинки балдардын жашоосу чоң таасирин тийгизет. Мисалы, мага чейин бала төрөлүп чарчап калган болсо да, же мага чейин апабыздын боюнан түшүп калган болсо, же аборт кылган болсо, ал биздин жашообузга таасирин тийгизет. Анткени биздин ордубуз автоматтык түрдө каяка өдү жактыкүздө жылып кетет дагы, анан жашоодо ордубузду таппайбыз. Эмне кылсак дагы меники эместей, бул менин жолдошум эместей, бул менин балам эместей, бул менин акчам эместей, деги эле бул менин жашоом эместей сезиле берет да. Мен өтө бир башка жашоодо жашап жаткандай боло берет. Анткени биз ордубуз алмашкандыктан именно ошол жака дагы неосознанно кетип калышыбыз мүмкүн да. Ошол жолду басып кетип атышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн жолубузду басып өтүш үчүн, мисалы 3-чү дедиби, ата-энебизде балким биз 5-чидирбиз, балким 4-чүдүр, балким 6-чы, 7-чидирбиз да. Анткени көп учурда аябай көп түшүп калгандар учурлар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө тактаңыздар. Эгерде жок, Кудайга шүгүр, баары жакшы деп турган болсоңуздар да, билсеңиздер, мен точно билем, менде бар, менин ата-энемде баары жакшы болгон деп турган болсоңуздар, суроону тактап кое бериңиздер. Ал эми азыр биз ошол бир туугандарыбыздын улуусун оң жака, кичүүсүн сол жака коебуз, бирок пока диагностикада аны иштебейбиз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз дагы. Иштөөгө ниет кылабыз. Ниет кылып, анткени биздин акчабыздын келиши, мамилебиздин туура болгону, ден соолугубузга, баардык нерсеге бир туугандардын иерархиясы чоң таасир этет. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Үй бүлөдө мисалы улуу боло турган болсоңуздар, мен үй бүлөдө эң улуумун да, бизге дайыма ата-энебиз сен улуусуң, сен тигини кылышың керек, сен мынтишиң керек дей берген болсо дагы, биз өзүбүздү ошол бир туугандарыбыз үчүн ата-энедей болуп алабыз дагы. Анан өмүр бою аларга ата-эне боло беребиз. Алардын балдарын ойлой беребиз, алардын неберелеринен бери ойлоп эле аларга ата-эне болуп алабыз. Бул бир чети жакшы эмес. Анткени жоопкерчиликти бүт өзүбүзгө алып алабыз дагы, өзүбүздүн жашообузду көрбөй баштайбыз.
өзүбүздүн жашоодагы балдарыбызды көрбөйбүз, өзүбүздүн жашообуздагы жолдошубузду көрбөйбүз. Бүт фокусубузду каяка бала чагыбызда берген жоопкерчиликтерде эле дагы деле алар жөнүндө кам көрөбүз. Эмнеге? Анткени ата энебиз бизге айтып берген, мээбизге сиңип калган. И бир нерсе болсо алар үчүн биз жазаланган болушубуз мүмкүн да. Ошон үчүн баарыбыз тең өзүбүздүн ордубузга турабыз, жоопкерчиликти ата энебизге беребиз, улуу болсок да, и өзүбүздүн ордубузга коебуз өзүбүздү. Так, келиңиздер, терең дем алып, демиңиздерди чыгарыңыздар. Ниет кылабыз. Терең дем алып, демибизди чыгарып, көзүбүздү жумабыз дагы. Биринчи диагностика кылып алабыз. Баарыбыз тең азыр өзүбүздөн улуу, кичүү бир туугандарыбызды көрөбүз. Жалпы эле көрө беребиз. Улуу бир туугандарыңыздар каякта турат, кичүү бир туугандарыңыздар каякта турат. Пока ордуна койбойбуз, пока жөн гана көрөбүз. Ким каякта турат, эмне кылып жатат көрөбүз биринчи. Биринчи келген образ ошол туура болот. Анан кийинки келген образдарды уже биз акылыбыз менен коюп башташыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн биринчи келген образга көңүл бурабыз. Мисалы, менин биринчи келген образымда мен үй бүлөдө эң улуумун. Мен дароо кичинекей Лялечка кезиндегилерин көрүп баштадым да. И көргөндө гана эмес, бизде эмне ошол учурдагы сезимдерибиз кандай, сезимдерибизге көңүл бурабыз. Дароо аябоо сезим болушу мүмкүн бир тууганда көп учурда да. Азыр мисалы бир тууганыбызды жанагынтип аяп мамиле кылышыбыз мүмкүн, же кээде урушушубуз мүмкүн, кабыл албашыбыз мүмкүн, претензия кылышыбыз мүмкүн да. Ал именно ошол биздин энергиябызды ала бергендиктен, мисалы бала кылып алсак дагы деле кичинекей бала да. Анда бизде мамиле жакшы болбойт. Сен дагы деле мен үчүн бала болуп жүрөсүң дей беребиз да. Ал булар неосознанно болот. Терең дем алып, демибизди чыгарып, эгерде үйдө эң улуу эмес, сиздерден улуулар болгон болсо, канча бир тууганыңыз болсо, баарына тең бир убакта кайрыласыз. Менин улуу бир тууган байкелерим, агаларым, эжелерим да, аттарынан айтсаңыз болот. Мен ушул убакка чейин сиздерге капа болуп келгенмин, эгерде капа болсоңуздар. Сиздердин күчтүүлүгүңүздөрдү көрбөй келгенмин. Көрсө сиздер, уже айтып баштаңыздар да. Көрсө сиздер менден улуу экенсиздер. Мен сиздердин улуктугуңуздарды кабыл алдым. Менин бир туугандарым, мисалы, алардын арасында өтүп кеткен бир туугандарыбыз болушу мүмкүн, баардыгын көрөбүз. Анткени биздин энергетикалык деңгээлибизде баары бар. Мен баарыңыздардын улуктугуңуздарды кабыл алдым. Күчтүүлүгүңүздөрдү кабыл алдым. Сиздер мен үчүн дайыма менден улуу агаларым, эжелерим бойдон каласыздар. Күнөөлүү сезбейбиз, эгерде биз аларды урушуп жүргөн болсок, кээде акылдуу болууларды үйрөтө беребиз да. Мен силерди урушуп
жаратканыма өкүнөм дебейбиз. Мен кечирип койгула дебейбиз. Анын ордуна өкүнөм. Силерге чоң болуп жүргөнүмө өкүнөм. Көрсө мен силерден кичүү экенмин. Баарыңардын ордуңар менин оң жагымда экен деп бир туугандарыбызды улуулата оң тараптан көрөбүз. Алардын ушунчалык колдорунан келеби, келбейби, угабы сизди, укпайбы айырмасы жок, аларды башкарбайбыз. Аларды азыр ар бирине өзүнчө керемет жашоо бергенин жаратканым сезебиз, кабыл алабыз. Жана ар биринин ичинде бир чоң күч бар экенин сезебиз. Алардын колунан бардык нерсе келгенин сезебиз. Анткени биз аларды күчтүү деген сайын энергия оңдон солдука көздөй агат да, биз да күчтүү болуп баштайбыз. Биз аларды алсыз деген сайын бизде да алсыз болуп баштайбыз. Биз аларды урушкан сайын ошол эле нерсе кайра кимге өзүбүзгө келип баштайт да. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Эми кичүү бир туугандарыбызды көрөбүз. Канча бир тууганыңыз болсо кичүү. Бардыгын көрөбүз. Мисалы, менин апам 9 бала төрөптүр жалпы. Ошондо мен 8 баласын тең көрөм. Анын арасында жашаганы 5-өө, да, калган 4-өө түрдүү жолдор менен кеткен. Даже 10 экен. Азыр бардыгын айтабыз. Менин бир туугандарым, менден кичүү бир туугандарым. Мен ушул убакка чейин силерди аяп келгенмин. Силерге өзүмдүн балама жасагандай мамиле жасап келгенмин, эгерде аяган болсоңуздар да. Эгерде алар менен капа болуп, түрдүү жакшы келишпестиктер болсо, анда ошентип айтабыз. Капа болуп келгем, урушуп келгем да. Көрсө, силер менин балдарым эмес, бир туугандарым экенсиңер. Силердин ордуңар менин сол жагымда экен. Силер менден кичүү болсоңор дагы, жаратканым ар бириңерге күч, ар бириңерге өзүңөргө тиешелүү керемет жашоо бериптир. Мен кайталап айта бериңиздер, менин бир туугандарым, мен ушул убакка чейин силерге ата-эне болуп, жоопкерчиликти өзүмө алып келгениме өкүнөм. Деп ата-энебиздин жоопкерчиликтерин өздөрүнө беребиз. Аркабызда оң тарапта, сол тарапта ата-энебиз бар да, аларга кайрылабыз дагы, ата-апа. Ушул убакка чейин мен бир туугандарыма ата-эне болуп келиптирмин. Бир туугандарым үчүн жоопкерчиликти, ата-эне жоопкерчилигин өздөрүңүздөргө кайтарып бердим. Ыраазымын. Мен абдан чоң тажрыйба алдым деп, тажрыйба алганыбызга ыраазычылык айтабыз. Мен мындан ары бир туугандарыма бир туугандык мамиле менен жашайм. Бир туугандык сүйүү менен жашайм. Жана өзүмдүн ордумда жашайм деп ата-энебизге берип жоопкерчиликтерди. Эми оң тараптан улууларыбызды көрөбүз, сол тараптан кичүүлөрүбүздү көрөбүз. Ар биринин өзүнүн жашоосу, ар биринин өзүнүн жоопкерчилиги, ар биринин өзүнүн жашоо жолу бар экенин көрөбүз. Бизде кандай жашоо, бизде кандай нерсе болсо, бардыгы ар биринде бар экенин көрөбүз. Жана биздин аркабыздагы ата-энебиз бардыгыбызга бирдей сүйүү берип аткан.
Bir эле учурда бирдей сүйүү берет ата энебиз, бир эле учурда оңдон солду көздөй. Биринчи улууга, андан кийин кичүүлөрдү көздөй берет. Биринчи биз көбүнчө эмне кылабыз? Кичүүгө беребиз сүйүүнү. Нет, биринчи улууга беребиз, андан кийинкилерге берип баштайт ата эне. И ошол эле учурда баарыбызды бирдей жакшы көргөнүн сезебиз. Баарыбыз тең ата энебиздин сүйүүсүн алып жатканыбызды жана баарыбыз тең иерархия боюнча оңдон солду көздөй туура өз ордубузда турганыбызды, өзүбүз жашоо жолубуз менен бара жатканыбызды көрөбүз. Ушул учурдагы сезимдериңиздерди эсиңиздерге сактаңыздар. Анткени бул биздин жашообуздагы энергиябызга абдан чоң таасирин тийгизет. Ушул жерде дагы иерархиябыз алмашса, биз энергиябызды туура эмес жакка жумшап баштайбыз. Акчабыз аз болуп баштайт, бир туугандарыбызга кетиребиз. Энергияны биз көп учурда ата энеден алабыз. Анан улуулар берсе алабыз, бербесе албайбыз. Бир тууган катары бирок. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Эсиңиздерге сактаңыздар. Сезимдерди ушул жерде ордуларында терең дем алып демибизди чыгарып көзүбүздү ачабыз. Бул бир туугандардын иерархиясы, бул аябай чоң мааниге ээ. Анткени мен өзүм башымдан өткөн, мен өзүм өмүр бою өзүмдүн бир туугандарыма ата эне болуп жашап келгем, өмүр бою. Спасать этип, жардам берип, күйүп, ышып, чалып, эмне үчүн сен тиген муну кылышың керек болчу деп. И мен ошенткен сайын өзүмдүн балдарымды унутуп келгенмин. Ошенткен сайын балдарым ооруп келген, ошенткен сайын жолдошум менен мамилем начар болгон, ошенткен сайын өзүмдүн жашоомдо түрдүү көйгөйлөр болгондо бул аябай чоң жашообузга таасирин тийгизет. Булардын баары жөн эле эмес. Эгерде түшүнбөсөңүздөр, дагы бир жолу кайталап ушул сабакты жылдырып, практиканы дагы бир жолу аткарып койсоңуздар болот, өз алдыңыздарча да. И ата эне иерархиясын аткарыңыздар, муну аткарыңыздар, эртең үй бүлө жолдошубуз менен, аялыбыз менен да эркек болсоңуздар. Андан кийинки күнү балдарыбыз менен иерархияны аткарабыз. Булардын баардыгы бизге өтө чоң мааниге ээ болгон сабактар. Энергиябызга, эртеңки акчабызга, ден соолук мамиле баарына тең керектүү. Эми терең дем алып демибизди чыгарабыз дагы. Дароо фокусировкага өтөбүз. Фокусировканы мен дагы бир жолу айтайын сиздерге, күндө кайталай берейин да. Мен азыр сиздер менен 10 минуттан ичинде отурам. Анан дароо сабактан акырын чыгам. Сиздер улантып кете бересиздер. Улантканда кандай? Биз азыр биринчи максат менен иштейбиз да, максат менен 20 минутта иштеген жакшы. 20 минутта 5-тен 6-дан 10 мүнөт өткөнгө чейин терең дем алып демибизди чыгарып, максатыбызды элестетип, терең дем алып демибизди чыгарып отурабыз да. Анан 5-тен 20 мүнөт өткөн, 6-дан 20 мүнөт өткөндөн 7-ден 20 мүнөт өткөнгө чейин 1 саат бою просто эле өзүбүздүн оюбуз менен эчтекени ойлонбой эле, өзүбүздүн оюбуз менен өзүбүз болуп эле 1 саат тишинада отурганыбыз жакшы. Өзүбүз менен өзү. Всё, музыка жок, эчтеке жок. Всё, мен эле бармын, всё. И ушинтип 1 саат өзүбүздүн оюбуз менен болуп отурганда да фокусубуз бир жерде болот, көп нерсе келбейт, негатив ойлор келбейт. Жан дүйнөбүз тынч болот жана спокойно болобуз жашоодо дагы. И анан максаттарыбыз да оңой ишке ашып баштайт да. Мүмкүнчүлүктөр болсо, убактыңыздар болсо пайдаланыңыздар. Келиңиздер, анда көзүбүздү жумабыз. Бир максатыбызды алабыз. Мисалы, кече бир максатты алсаңыздар, бүгүн да алсаңыздар болот. Ошол эле максатты же башка максатты алсаңыздар болот.
Мисалы мен бир максатымды алам. Көзүбүздү жумуп, терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Эми терең дем алып жатканда, терең дем алып, демибизди чыгарып жатканда алдыбыздагы экранды көрөбүз. Ал экрандан өзүбүздүн максатыбыздын ишке ашканын, точка Б'ны көрөбүз. Демибизди чыгарган бойдон токтойбуз. Жана максатыбызды көпкө чейин карап турабыз. Ал кантип ишке ашып атат? Ал жакта биз эмне кылып атабыз? Кимдер менен сүйлөшүп атабыз? Терең дем алабыз. Бирок өтө жай дем алабыз. Дем алып атканда максаттарыбызды ички дүйнөбүзгө кабыл алып жатканыбызды сезебиз. Токтойбуз, демибизди кармап турабыз. Ушул учурда денебиз кандай реакция кылып атат? Денебиз дагы көнүш керек максатка. Эми азыр экрандан көргөн максатты ички дүйнөбүздөн көрүп баштайбыз. Эми демибизди чыгарабыз. Демибизди чыгарып жатканда дароо сырткы экраныбыздагы да, көз алдыбыздагы максаттарыбызды көрүп баштайбыз. Демибизди чыгарган соң токтойбуз дароо. Дем албайбыз. Кайрадан жана максаттарыбызды көрөбүз. Терең дем алабыз. Кайрадан максаттарыбызды ички дүйнөбүзгө кабыл алабыз. Ички дүйнөбүздөн сезебиз, денебизден сезебиз. Кайрадан демибизди чыгарабыз. Алдыбыздагы экрандан кайрадан максаттарыбызды көрөбүз ишке ашканын. Эми терең дем алабыз. Ички дүйнөбүзгө кабыл алууга өзүбүзгө уруксат берүү менен ички дүйнөбүзгө кабыл алабыз. Токтойбуз, демибизди кармап турабыз көпкө чейин.
чыгарып дагы визуализация кылып көрөбүз алдыбыздан максаттарыбызды. Болушунча демибизди кармап турабыз, чыдабай калганга чейин. Ошол эле учурда элестетебиз максаттарыбызды. Кайрадан терең дем алабыз. Ички дүйнөбүзгө кабыл алабыз. Демибизди чыгарабыз. Көзүбүздү ачпастан ушинтип демибизди чыгарып, дем алып, дагы 10 минут отуруп, анан мен айткандай кылып улантыңыздар. Элестетип, көзүңүздөрдү ачпаңыздар, уланта бериңиздер. Instagram рахмат барыңыздарга. Уланта бериңиздер сиздер дагы.